أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына дагы бизге бир мына Аллахтын каалоосу менен бир насип кылган экен. Дагы мына Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген экен. Мына дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген, мына ушул жума күнү мечитке басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин, жана баарыбызды өзүнүн ырайымын алган пенделердин катарына кошкон болсун. Бүгүнкү биз жума баяныбызда айта турган маселебиз пенденин өлүмүнөн кийин кабырындагы абалында ага ажыр сообу жетип бара турган 7 иш тууралуу, 7 амал тууралуу, мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала пендесине болгон, Аллах Тааланын пендесине болгон эң улуу неиматтарынын бири алар жакшылык кылуулары үчүн жана дүйнө жана акыретте көптөгөн жакшылыктарга жетүүлөрү үчүн жакшылыктын, ажыр сооптун, кайрымдуулуктун бир канча эшиктерини ачып койду. Бактылуу пенде өз жашоосунда мына ушул сооптуу иштерди аткаргандыгы үчүн мына ошол пенде бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ошол дүйнөдө жасаган соо иштерин ажыр сообу кабырында болгон абалында ага жетип турат. Кабыр ээлери, кабырга түшкөн адамдар ошол кабырда күрөөгө алынган сыяктуу иш аракеттери үзүлгөн, амалдары токтогон бир жашоодо жашап жаткан кезде ошол амалдары эске алынып, жазасын алып, жакшы инсандар жакшылыгынын жазасын алып, жаман инсандар жамандыгынын жазасын алып кабырда турган кезде мына ушул ийгиликке жеткен пенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн сооп иштерди жасаган пенденин ажыр сооптору, ошол амалдардын ажыр сооптору ошол пендеге, жакшы пендеге, ыймандуу, таква пендеге жетип турат экен. Ийгиликке жеткен пенде, жакшылыкка жеткен пенде мына ошол жасаган амалынын сообунун ошол амалынын ажыр сообунун себебинен кабырда дагы даражасы бир нече эсеге көтөрүлүп, жакшылыктары өсүп, ажыр сооптору бир нече эсеге көбөйүп кетет экен. Аябай сонун өтө бир урматтуу бир абал, аябай сонун бир жакшы бир акыбет. Жакшы амалдын акыр акыбети жакшылык болот. Пенде амалынын жакшылыгынын, ошол жакшы амалынын жакшылыгынын, ошол үзүрүн бул дүйнөдө да көрөт, жана акыретте дагы көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам инсан өлүмүнөн кийин кабырында ага жетип бара турган 7 иштин, 7 амалдын сообуну бизге баяндады. Мына ушул хадисти окусак, فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا
أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. Бұл хадис Анас радиаллаху анхудан риваят кылынат. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты: жеті нәрсенің соғы пенденің өлімінен кейін қабірінде болған уақытта аға жетіп тұрады дейді. Біріншісі, кім илім үйреткен болса, шариат илімін үйреніп, башқаларға үйреткен болса, артынан илім қалтырған болса. Екіншісі, жер қазып, мындайша айтқанда арық қазып, су ағызған болса, су шығарған болса, канал құру берген болса. Мына ушул екіншісі, жер қазып, арық қазып, су ағызған болса. Үшіншісі, құдық қазып, су шығарса. Жана төртіншісі, құрма көчет тіксе, мындайша айтқанда бақ тіксе. Бешіншісі, мешіт құрған болса. Алтыншысы, китеп мурас қалтырған болса, Құран-ы Кәрімні басмадан шығарып, ошол адамдардың арасында таралуысына себеп болған болса. Жана жетіншісі, өлімінен кейін ал үшін кешірім сұраған перзент қалтырған болса. Мына ушул хадис хасан даражасындағы хадис. Мына ушул хадиске уақыт жетишинче мына ушул хадистин маани маңызын, мақсатын оқып үйренсек. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына ушул хадисте айтылған иштерге бир ойлонуп көр. Мына ушул иштерден өзү үчүн бир үйлүш насип алып калууга аракет кыл. Мына ушул айтылған хадисте айтылған амалдарды аткарып калганга аракет кыл. Кала берсе сен мөөнөт берилген, уақыт берилген, уақытылуу бир коргондосуң. Мына ушул дүйнө коргону эч ким үчүн түбөлүк эмес. Өмүрүң түгөнүп, ажал жетүүсүнөн алдын шашылып кал. Сиздер үчүн мына ушул иштердин кыскача маани маңызын баяндайбыз. Биринчи, мына хадисте айтылынды: "Мен аллама илман", ким илим үйрөнгөн болсо, жана илим үйрөткөн болсо, бул илимден максат адамдардын көзүнө бир динге ачат, мындайча айтканда адамдардын көзүнө хидаятка ача турган, хидаятты көрсөтө турган, ошол Раббилерине, ошол жалгыз Раббилерин өзүнө сыйындыра турган, мына ошол шарият илимини үйрөнгөн болсо, жана башкаларга үйрөткөн болсо, пайдалуу илим калтырган болсо, мына ошол пайдалуу илим, мына ошол илим себептүү ошол пенденин кабрында турган кезде ошол пендеге мына ошол шарият илими себептүү ажыр сооп жетип турат экен. Ошол инсандын илиминен адамдар адал арамды үйрөндү. Жана ошондой эле бул үммөттүн эң ыхластуу адамдары, жана Аллах Тааладан эң корккон адамдары, бул үммөт сыйлаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки адамдар, булар алымдар болот. Мына ошондуктан бул илим үйрөтүү, шарият илимин үйрөтүү, бул өтө чоң бир фазилеттүү амал. Мына ошондуктан мына ушул хадистен билсек болот, шарият илимин үйрөнүү жана аны башкаларга үйрөтүү өтө фазилеттүү амал экендигин билсек болот. Мына ошондуктан пенде мына ушул акыйкатын жакшы түшүнүп жетсин. Бул алымдар пенделердин чырагы, шаарлардын шам чырагы, үммөттүн таянычы жана даанышмандык булагы болот. Жашоолору өтө бир олжолуу, пайдалуу, өлүмдөрү бале болот алымдардын. Алар билбегендерди билдиришет, бейкабарды эскертишет, адашкандарга туура жол көрсөтүшөт бул алымдар. Алар бактсыздыкка жолугушпайт, алар тараптан бактсыздык коркунучу, жамандык коркунучу болбойт. Алардын ошол бул дүйнөдөн өткөн кезде илими үммөт үчүн мурас болуп калат. Алардын жазган китептери, берген сабактары адамдар колунда колмо-кол болот. Алардан пайдалуу илим алынат. Мына ошол себептүү, мына ушул шарият илимин окуп үйрөнгөн адамдын дагы амалы өлгөндөн кийин да бүтпөй, кабырына токтобостон барып, токтобостон ажыр сообу жетип тура берет экен. Мына ошондуктан бир сөз бар го, алым өлөт, бирок китеби калат дейт. Азыркы кезде алымдардын үнүнү мына угабыз, өлүп кеткен алымдар мына
ошол 20 жыл, 30 жыл мурда өлүп кеткен алымдар бар. Мисалы үчүн 10 жыл мурда өлүп кеткен алымдардын сабактары калды. Мына хутбалары бар, китептери бар. Мына ошол алымдар өлүп кеткен менен алардын түбөлүк сабактары, китептери түбөлүккө калат. Алар себебинен ага замандаш болбогон, ушул илим себебинен ошол алымдарга замандаш, тагдырлаш болбогон адамдар кийин бул адамдардан пайдаланып, алардын китебин окушат, сабактарын окушат. Мына ошондуктан кимде-ким ошол бир алымдын сабагын элге таралуусуна ошол себепчи болуп кала турган болсо, жана ошондой эле китептердин чыгуусуна, шар'ий китептердин чыгуусуна себепчи болуп кала турган болсо, ошол инсандагы ошол жакшылыктын жайылуусуна жардам берген болот, жана ошол алымдар ала турган сооптон бул инсан да алат. Ошол илимдин таралуусуна, Курандын жатталуусуна себеп болуп кала турган болсо, ошол инсанга дагы эмне? Ошол алымдар ала турган сооптон насибе үйлүш болот, Аллах буйрса. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, адам өлгөндөн кийин ошол ким илим үйрөнгөн болсо, башкаларга илим үйрөткөн болсо, анын кабырдагы абалында ошол ажыр соо токтобостон, анын китептерин адамдар пайдалангандыгы себебинен, ошол илиминен пайдалангандыгы себебинен ошонун ажыр сообу ошол инсанга жетип турат экен. Мына шарият илиминин өтө фазилеттүү илим экендигин билсек болот. Мына ошондуктан өзүбүзгө бир көңүл буруп, шарият илимин окуп үйрөнгөнгө аракет кылалы. Экинчиси, дарыя агысса, мындайча айтканда мында максат арык касса. Мында максат адамдар жашаган жерлерге суунун жетип баруусуна, жана ошол жерлерде суунун пайда болуусуна себепчи боло турган болсо, суу жолдорун ача турган болсо, натыйжада ошол адамдар ошол суудан пайдаланышат. Жана ошол адамдардын кол астындагы айвандары, ошол эгин талаалары, айвандары ошол суудан ичишет, суугарылат. Жана ошондой эле ошол суудан жолдон өтүп бараткан бир мусафир иче турган болсо дагы, мына ушулардын сообу, ажыр сообу ошол арык казып койгон, суу чыгарып койгон адамга өлгөндөн кийин дагы сообу жетет экен. Мына ошондуктан бул өтө улуу иш. Мына ошондуктан жана ошондой эле адамдар кээ бир жерлерде суунун жетип баруусу өтө кыйын. Мына ошол адамдарга суунун жетип баруусуна жеңилдик жарата турган болсо, жана ошондой эле адамдар жашаган жерлерге канал казып суу бара турган болсо, турбалар аркылуу суу жеткире турган болсо дагы, мына ушунун сообуна кирет. Ким турбаны казып, турба таштап, арык казып суу алып барып бере турган болсо, бир айылга, бир жерге, мына ошол инсан өлгөндөн кийин дагы ошол жасаган иши жок болуп кеткенге чейин ошол инсанга не кабырга амалы, ошол амалын ажыр сообу жетип бара берет экен. Мына ошондуктан мына ушул иштерге дагы бир көңүл бурсак, жана ошондой эле бир трасса, мына ошол трассага бир мындайча айтканда суу чыгарып койду, же бир суу коюп койду, тияк бияка өткөн адамдар суу ичсин деп. Мына ушул инсанга дагы эмне? Суу арык казып суу баргандын эмне? Сообу жазылат экен. Бул экинчи, адам кабырда өлгөндөн кийин жетип бара турган соо иштин экинчиси. Үчүнчүсү, кудук казып суу чыгаруу. Бул дагы мына ушул жогоруда айтылгандын ичине кирет. Чындыгында сүннөттө мына Абу Хурайра радияллаху анхудан келген хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Байнама рajulun bi tariqin ishtadda alayhi al-'atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idha kalbun yalhath ya'kul ath-thara min al-'atash فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطب أجر. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bir kişi öte çankap jolda kele жаткан эле дейт. Ошондо бир кудукту издеп таап, анын ичине түшүп суу ичти дейт. Андан кийин кудуктан чыкса, бир ит таш жалаганчалык суусап, тилин салаңдатып турган экен. Ошондо жанагы киши суусап, ошондо жанагы киши бул иттин да башыга жеткен нерсе, ошол чаңкоо менин башыма да жетипти деп турбайбы? Мага жеткен чаңкоо итке жеткен турбайбы? Итке дагы жеткен турбайбы деп кудукка кайра түшүп, масына сууну толтуруп, анан итти суугарды дейт. Натыйжада
Allah ağa razı boldu deydi. Anı keçirdi. Murdağı künölerini keçirdi. Sahabalar oşonda taң kalışıp suraştı, o Allah'tın elçisi bizge ayvandar sebeptü dağı, ayvandar sebebinen dağı acır soğuk bolo dep suraştı. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты, her bir nımı var, mındaş aytkanda suğu var, bor, tirik can sebep acır soğuk bolot dedi. Бұл hadisті İmam Bukhari жана Muslim rivayet kılgan. Mına oşoндуктан insan mına ушундай жакшы иштерге себеп болуп калса, өз үчүн эле жакшы. Төртүнчүсү, бул курма дарак отургузган болсо. Белгилүү болгондой, курма бул мөмөлөрдүн эң абзели болот. Алардын эң абзели адамдар пайдалануусу үчүн курма дарак отургузуп койгон болсо, мындан максат бир бак тигип койгон болсо, bir adamlar mömösүнөн куштар, адамдар, айвандар mömöсүнөн жесин пайдалансын деп, курма дарак отургузган болсо, кайрымдуулук максатта, жакшы иш максатта бак тиккен болсо, мына ушунун ажыр сообу дагы өлгөндөн кийин жетип турат экен. Мына ошондуктан бир көчөт болсо дагы отургузуп койсок, бир адамдар пайдаланса, бир куш келип mömöсүнөн жесе, ошол инсан өлүп кеткенден кийин дагы ошол качан ошол дарак пайдаланып жок болуп кеткенге чейин ошонун ажыр сообу жетип турат экен. Бешинчиси, бул мечит куруу. Аллахка эң бир сүйүктүү орун бул мечит. Аллах өзүнүн ошол ысмын зикир кылынуусуна рухсат берилген орундар бул мечиттер. Эгер мечит курулса, ошол жерде намаз окулса, Аллах эске алынат, илим таратылат, мусулмандар ошол жерде топтолот. Мына ушундан ошол пендеге өтө чоң пайдалар болот. Аны курган киши ошол булардын ажыр сообундан өтө даражасы көтөрүлүп кетет. Мына Усман ибн Аффан радияллаху анхудан хадис келет. Ушул киши айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан уктум дейт. Мен бана масжидан ябтаги бихи вajhallah, баналлаху лаху мислаху фил жанна. Ким Аллахтын жүзүнү каалап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, ким Аллахтын жүзүнү каалап, разылыгын каалап бир мечит курса, Аллах ага бейиште ага окшош үйдү курат дейт. Мына ушул мечит куруудагы өтө чоң сооп экен, мечит, медресе куруудагы бул өтө чоң бир сооп. Алтынчысы, мусхаф калтыруу. Мусхаф калтыруу бул Куранды басмадан чыгып таралуусуна себепчи болуу. Эми ошол бир Куранды басмадан чыгарып, ошол мечиттерге кое турган болсо, же адамдарга таратып бере турган болсо, канча адам ошол мусхафтан ошол Кураны Керимди окуй турган болсо, бул дагы садака жарияга кирип, агып тура турган садака, ошол соо дайыма барып тура турган садакага кирип, мына ошол пенденин дагы өлгөндөн кийин ошол ажыр сообу, мына ушул ишинин ажыр сообу жетип турат экен. Жетинчиси, перзент тарбиясы. Ошол жакшы бир салих имандуу перзент калтыра турган болсо. Эми бул перзентти инсан жакшылыгын көрүш үчүн жаштыгынан ошол шар'ий тарбия, диний тарбия берип барыш керек. Жана таквалуулукка багыттап тарбиялоо керек экен. Мына ушул кайсы бир пенденин баласы таква болгон болсо, өлүп кеткенден кийин ошол пенденин ошол таква баласы себеп ошол ажыр сооп жетип турат экен. Абу Хурайрадан келген хадисти окуйлу. Мана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инна мимма ялхaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi. 'Ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu. Aw masjidan banahu aw baytan li ibn as-sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mawtihi." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, момунга өлүмүнөн кийин амал жана жакшылыктарынан жетип тура тургандардын катарынан мына өлгөндөн кийин жетип тура турган жакшы иштердин амалдарынан мына илим үйрөткөн жана илим таркаткан. Илим үйрөткөн же илимдин таралуусуна дагы себеп болгон киши. Жана ошондой эле экинчиси, таштап кеткен салих имандуу перзент. Жана мураска калтырган мусхаф. Жана айткан. Же болбосо курган мечити, же мусафирлар үчүн куруп койгон керуен сарайы дейт. Мындайча айтканда гостиницасы, бир адамдар келип, ушул мына мисалы үчүн ажылыкта бар, кээ-бир ошол эмелер ошол бир гостиницаны куруп койгон, келип ошол ажыга келгендер ушул гостиницадан бекер пайдаланып кетсин деп, ошону вакыфка таштап кеткен. Мына ушундай бир
үйді таштап қойған адамдар, ошол мусапырлар ошол жерде түнөп, ошол жерде пайдаланып жашап кетсин деп бир үй калтырган адамдар. Жана ошондой эле ошол ден соолуктуу буту колу жайында жакшы ден соолуктуу убакытта жасаган садакасы дейт. Өлүмүнөн кийин мына ушул жогоруда айтылган иштердин сообу жетип турат дейт. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مراطبا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له أجره ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. Abu Umama al-Bahili'den rivayet kılınat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytты. 4 nerse var deyt. Alardan ajır soğu alarga barıp turat deyt. Kimge? Ölüp ketken adamlarga. Allah yolunda çegerada turup ölgen bolsa, musulmandardı korgop, düşmandan korgop ölgen bolsa, jana ошондой эле ilim yine amal kılıngan bolsa, ilimin amal kılat. Аны үйрөткөн, ошол таштаган илими, анын ошол илим үйрөнгөн, илим таштаган шарият илими, мындан максат, мына ошонун соого жетип турат. Жана жүрүп турган садака дейт. Жүрүп турган садака экен, мунун ажыр соого дагы ошол садака келген инсанга жетип турат экен. Жана кийинки хадис: "Ва Аби Хурайра радhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له." Бұл хадистегі Абу Хурайра радhiyallahu anhu rivayet кылган, Аллахтың елчisi sallallahu aleyhi ve sellem мындай деді: İnsan өлгөндө 3 нерседен сырткары амалы токтойт дейт. İnsan өлгөндөн кийин эми намаз окуй албай, садака бере албай, жакшы иштерди жасай албайт. Анын жакшы жаман иши токтойт. Бирок 3 нерседе инсандын амалы токтобойт экен. Мына жүрүп турган садака калтырып кеткен болсо, жүрүп турган садака же пайдаланып турган илим, же медресе куруп кетти, же Куран таштап кетти, же илим таштап кетти, же китеп таштап кетти, муну ушуну адамдар не пайдаланып турат. Же болбосо анын акысына дуа кыла турган салих перзент, бир жакшы таквалуу инсан, бир бала жакшы бир перзент таштап кеткен болсо. Эми бұл азыр айтылған нәрселердің барысы инсан жасагандан кейін мечитке бір даараткана куруп берсин, же мечит куруп берсин, же суу чыгарып берсин, же көпүрө куруп берсин. Мына ушулардын барысы вакыф болот. Вакыф болгон нерсени бирөө не алып кете албайт, аны сата албайт, ошол бойдон калат, ошол инсанга не пайдалануу. Аны бирөө бузуп таштай албайт, аны бирөө сата албайт. Ал Аллах жанын элчисинин не айтканындай мына ушул вакыф катары калат, мына ушул нерсе пайдалануу. Эми мына ушул жогоруда айткан нерселердин барысы садака жарияга кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ау байтан либни сабил банаху" деди хадисте. Мусапырлар үчүн кервен сарай куруп койгон болсо дейт. Мындайча айтканда бир гостиница, конок үйүнү куруп койгон болсо, же бир жетим балдар үчүн бир үйбү куруп берген болсо, же мусулмандар пайдалануусу үчүн бир вакыф пайдалана турган бир кайрымдуулук, бир үйлөрүн куруп бере турган болсо, мына ушулардын барысы ошол инсанга өлгөндөн кийин жетип барат экен. Имам Суйути рахимахулла айтат: "Мына "Иза мата ибну Адам лейса яджри", адам баласы өлөр кезде алейхи мин фиалин гайру ашрин дейт. 10 иштен башкасыга жетпейт дейт. 10 иштен башкасыга жетпейт дейт. Бүттү. İnsan kabırga kirgenden keyin бар нерседен үзүлөт, бирок мына ол жакшы иштер ошол пендеге ажыр сообу, ошол амалын ажыр сообу жетип турат экен. Улумун бассаха ва дуаун najlin. Эми бул хадис жогоруда айтылган хадистерден топ-топ келип, ыр сыяктуу бир пайдалуу бир ыр сыяктуу кылып айтып атат. Тараткан илими дейт биринчиси, мына тараткан илими. Экинчиси салих перзент, жакшы бир перзент, имандуу перзент. Ва гарсун нахли ва садакатут tajri. Kurma oturguzgan bolsa, mындан maksat bak tikкен bolsa, mындайча айтканда alma өрүк, мына ушундай адамдар пайдалана турган бак тигип койгон болсо, же бир адамдар көлөкөлөй турган бир дарак тигип койгон болсо, отургузуп койгон болсо, мына ушул садака жарияга кирет. Ва варисаху
وَوَرِثَاهُ مُصْحَفٍ وَرِبَاطٍ ثَغْرٍ. Мұсхаф қалтыру. Мұсхаф қалтырған болса, же мұсылмандардың жерін қорғап қарауылшылық қылған болса, وَحَفْرُ الْبِئْرِ أَوْ إِجْرَاءُهُ نَهْرٍ. Жана құдық қазған болса, су шығарған болса, дариялар қазып алып келіп елдерге ошол суның жетүүсүнө себеп болгон болса, وَبَيْتٌ لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي. Жана жат адамға башпаянек болушу үчүн үй куруп берген болса, жанагында айткандай эле бир конок үйүнү куруп койду, ушул жерде мусафирлар пайдалансын деп. Бул нерсенин сүннөтү мына Макка шаарында бар, ажылыкка келген адамдарга бир конок үйлөрүн бир адам куруп берген, ошол ажылар келсе ушул үйдөн бекер пайдалансын деп, мына ушул үйлөрдү ошол сүннөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө амал кылып таштап кеткен адамдар бар. Илейхи ау бинаун махалли зикрин. Же болбосо ошол зикир кылына турган, намаз окула турган мына мечит куруп берген болсо дейт. Мына ушул имам Суйути рахимахулла. Мына ушул туугандар, мына адам өлгөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул 7 амалды жасай турган болсоңор, 7 ишти жасай турган болсоңор, мына ушул кайсы бирине себепчи болуп кала турган болсоңор, жанагындай илим таратуусуна же илим алуу, илим шарият илими, аны алуусуна же ошол таралуусуна себепчи болуп кала турган болсоңор, же суунун чыгуусуна, суу жетүүсү, адамдарга суунун жетүүсүнө себепчи болуп кала турган болсоңор, жана бак тиксеңер, мына ушундай садака жарыялар, жана жогоруда айтып өттүк бир нече хадистерде. Мына ушул иштерди инсан эгер мүмкүнчүлүгү болсо, көзү тирүүсүндө жасаш керек. Көзү тирүүсүндө. Эгерде өлүп кеткен болсо, эгер балдарында мүмкүнчүлүк боло турган болсо, атама соо жетип турсун деп суу чыгарып бере турган болсо, же бир илимдин таралуусуна себепчи боло турган болсо, мечит медресе куруп бере турган болсо, жолдорду оңдоп бере турган болсо, мында да мына ошондо дагы эмне ажыр соо жетип турат. Биз мына ушул хадистерди билбейбиз дагы, анан ушул шариятка төп келбеген, ылайык келбеген, атабыз, энебиз өлгөндөн кийин адамдар мына атасы, энеси өлгөндөн кийин, же жакындар өлгөндөн кийин эмне баш отубуз менен эмне Кур'ан сүннөткө ылайык келбеген бидат иштерге кирип кетебиз. Мына адам өлгөндөн кийин, мына бирөөнүн атасы өлсө, бирөөсүнүн энеси өлсө, ата энем не болду экен кабырда деген ар бир инсан эмне жүрөгүн өйөт. Мына ушул атам не болду экен, энем не болду экен, кандай жооп берди экен, не иш жасасам, не соо иш жасасам атама жетет. Же ошол соогун атам көрөт, же энем көрөт, же жакыным көрөт деген мына ушул соо ишти адамдар издеп калат. Мына ушул соо ишти атасына, энесине жакшылык кааласа, мына ушул токтобой турган ажыр сооптун жетүүсүнө себепчи боло турган болсо, мына ушул хадисте айтылган иштерди жасасын, суу чыгарып берсин, мында мечит куруп берсин, даараткана куруп берсин, агып турган садака кылып берсин. Не сразу өлгөндөн кийин динде жок жанагындай бидаттарды жасап, жетилигин жасап, кыркылыгын жасап, бул нерселерди жасап кетпей. Мына ошондуктан мына ушул динде бар нерсени жасасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн нерсени жасасак, ата энебизге сообу барат. Жана ошондой эле өзүбүз дагы тирүү кезибизде мына ошондой сооптуу иштерди жасап, себепчи болуп кала турган болсок, өлүп кеткенден кийин дагы ошол нерсенин сообу барат. Ал эми адам өлгөндөн кийин жасалган мына ысырапкерчиликтер, жетилиги дейбизби, жылдыгы дейбизби, 40 дейбизби, мына ушул нерселердин баарысы акыйкатты келген эмес, Кур'ан сүннөттө жок нерселер. Бул нерселерден не эч кандай инсанга, не өлүп кеткен инсандын үчүн дагы, тирүүлөр үчүн дагы эч бир ажыр сооп болбойт. Эгер инсан ата энесине жакшылык кылгысы келсе, анда кедейлерге тамак берсин, кедейлерге кийим алып берсин, жолдорду оңдоп берсин, сууларды чыгарып берсин. Мына ушул адамдар үчүн, өздөрү үчүн дагы жакшы, өлүктөр үчүн дагы жакшы, тирүүлөр үчүн дагы жакшы. Биз бир ишти жасоодон алдын кичине Куранга карайлы. Курандан таппасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө карайлы. Мына ушул нерсе, ошол жерде баарысы айтылган, өлүктү кандай көмүү боюнча, өлүп кеткенден кийин адам ошол кабырында кандай абалда болгон кезде кандай ажыр сооптор жетет. Мына ушул нерселерди баарысын окуп үйрөнсөк, илимдин негизинде амал кыла турган болсок, кичине маалымат алып жасай турган болсок, иншаллаху таала акыретибиз үчүн дагы жакшы, дүйнөбүз үчүн дагы жакшы. Мына ошондуктан мындай хадисте келген, сүннөттө келген иштерди жасайлы. Ким ата энесине жакшылык кылгысы келсе, өтүп кеткен ата энесине же жакынына анда суу чыгарып берсин, жолдорду куруп берсин, мешитке даараткана куруп берсин, кыйналган адамдын балдарынан не окуу куралдарын алып берсин, мына кыш келип калды, көмүр алып берсин. Мына ушул соопторду жасаса ата энесинин не сообу барат.
Анан жанагындай шариатка төп келбеген, шариатта жоқ, бардық алымдар кала берсе, Ханафи мазхабта дагы бул нерседен кайтарылганбыз. Жанагындай өлүп кеткенден кийин де жетилигини жасап, анан 40-ны жасап, жылдыгыны жасап, бул барысы не? Куру намыс. Бирөөнүн жетилигини жеп койгонмун, бирөөнүн 40-лыгын жеп койгонмун, бирөөнүн жылдыгын жеп койгонмун. Ошол намыстан не? Кутула албай эле, куру намыстан эле не? Кылып жүрөбүз мындай иштерди. Мына ошондуктан карайлы, ар бир нерсе Кур'ан сүннөттө айтылган, баяндалган. Мына ошондо гана не? Дүйнөдө дагы жана акыретте дагы жакшылыкка жетебиз. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.